Assalamu alaikum hurmatly mekendeşler. Mına sizlerden kabarыңızдар бар. 24 августта 170 жақын жетим muhtaç балдарыбызды Карасу базарына алып барып, өздеріне чак келген, тора келген мектеп кийимдерин, сумкаларды, окуу куралдарды алып бергенбиз. Alhamdulillah, sizlerden sevingizler менен. Андан кийин 28 август күнү ошол видео сүрөттөр таркагандан кийин биздин кайрымдуулук дүкөнгө Оштогу Алай көчөсү 35К блокто жайгашкан кайрымдуулук дүкөнүбүзгө 500ге жакын муктаж инсандар, муктаж үй бүлөнүн балдары, жетим жесирлер кайрылышып ошол жерде аларга кийим кечелерди, окуу куралдарын, сумкаларды берип таратуу иш чарасын өткөрдүк. Кечээги күнү 1 сентябрь биздин фонддун кызматкерлери Карасу базарына барып, бүгүнкү күнгө 2 сентябрдагы 400ге жакын муктаж жетим балдардын окуу куралдарын, кийимдерин, сумкаларды жана башка нерселерди топтоп алып келип, бүгүн 2 сентябрь күнү биздин кайрымдуулук дүкөндө ошол инсандарга таратуу иш чарасы жүрүп жатат. Ошого кайрымдуулук колун созгон инсандарга баардыгына ыраазычылык билдирип, Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун деп ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ушул иш чарага кызмат кылып аткан 50ден ашык биздин волонтер, кызматкер жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар. Буларга дагы биз Аллах Таала ыраазы болсун деп ыраазычылык билдирип кетебиз. Аллах Таала сиздерден берген ихсан садакаларыңыздарды кабыл кылсын. Ошол күндөгү таркаган сүрөт видеолордон кийин дагы муктаждардын саны аябай көбөйдү. Allah Taala razı olsun. Maşallah Karasу bazarında bir kança saatte şunça tavarlar, karacatlar maşallah toploldu. Allah Taala bardıq insanlardan razı olsun inşallah. Bergeninden, ağa kızmat kılganlarından, alıp kelgenlerden barından Allah Taala özü kızmat kılsın. Maşallah buna bizden Karasu'dan jinalgan tavarlarımız da gelip düşüyorlar. Allah Taala razı olsun bergenlerden. Jigitler kızmakta da gelen. Bismillah. Bir portar narışkası menen tolu tavar geldi. Шаарында Себепкер кайрымдуулук фондунун учурдагы кайрымдуулук иш чарасы өтүп жатат. Бүгүнкү күнү жалпысынан 400ге жакын адамдар жардамга муктаж болгон үй бүлөлөр келип, окуу куралдары жана мектеп формалары менен камсыз болушту. Бул бүгүнкү иш чара үчүн кечээ биз ыктыярчылар жана уюштуруучулар менен биргеликте Карасу базарына барып, керектүү нерселердин баарын чогултуп келгенбиз. Ушул жерден пайдаланып айтып кетейин. Карасу базарында иштеген ишкерлерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аябай болушунча жардамдарын беришти. Анан кийин бул жерде көпчүлүгү дагы түшүнүшпөйт экен. Волонтер десе бардыгы эле акча аласыңбы деген темага келишет экен. Анан кийин кечээ бардыгыбыз өз ыктыярыбыз менен барып, уюштуруучулар менен биргеликте ошо бүгүнкү иш чарага аракет кылып, бүгүнкү иш чараны уюштурдук. Уюштуруучуларга жана ыктыярчыларга чоң рахмат.
Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgızstandıklar. Allah Taala sizlerden razı olsun. Bugün dağı bizden ikinci potoktun okuçularga jana muhtaç үй-бүлөлөргө, andan sırtkары жетимдерге oku kiyimlerin, oşondoy ele but kiyimlerdi, jana oku kuralların, jana başka nerselerdi berүү учурунда турабыз. Biz özü negizинен bul жерге бүгүн 100гө жакын баланы күткөнбүз, бирок бүгүн 150-200гө жакын адам келип кетти. Alhamdulillah biz buga çeyin 24 avgust günü 170'ge jakın balany Kara Suu bazarına alıp barıp, özlerин kiygizip, alarga jakkan nerselerin baарын alıp berip, толугу менен okuga dayar kılıp alıp gelip, ата-энелерине кайрадан тапшырып берүүгө жетиштик. Буга Аллах Таалага көп şükürler болсун. Мына ушул тез кабардын дагы жамаатына биз ыраазычылык билдирип кетебиз. Көптөгөн маалыматтарыбызды дайыма биз менен соопчулукта шериктеш бололу деп чыгарып келатышат. Аллах Таала булардын дагы иштерине ийгилик берип, өздөрүнө бакубат жашоо берсин иншалла. Аллах Таала разы болсун. Мына ушулга кайрылганга келген инсандар, муктаж инсандар сөзсүз балдарыңыздарды ала келиңиздер. Себеби бул жерге кээ бирөө менин мынча балам бар, үйдө тигинче балам бар деп алып акырында биз тактаганыбызда көпчүлүгүнүкү жок болуп калып, жок болуп чыгып ашыкча эле нерселерди алып кеткен учурлар катталгандыгы үчүн биз азыр ар бир келген баланын өзүнө туура келген нерсени гана бир сыйра бере турган болуп ошол чечимге келгенбиз. Анан бизге кайрыла турган инсандар, ушундай кайрымдуулук кыла турган инсандарга дагы бир айтып кое турган нерсе, көбүрөөк эч кайдыгер болбостон кайрылсаңыздар жакшы болот эле. Себеби бизде муктаждар биз ойлогондон да өтө көп экен. Аллах Таала сиздердин баарыңыздардан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Biz Sebepker Kayrımdуулук фондунун ыктыярчысы Бек Базарбай уулу. Бүгүн бизде кадыр болсоң сал, муктаж болсоң ал атасындагы долбоор жүрүп жатат. Тагыраагы өзүңүздөр көрүп тургандай эле кийимдерди, деги эле бул жакта каныстабарлар бар. Мына ошол нерселерди ээлерине жеткирип ошо бөлүп берип атабыз. Биздин кызмат ошол. Кадыр болгон адамдар бизге эмне болсо да берсе, мына ошол нерсени биз ээлерине, муктаждарга жеткирип берүү биздин кызмат. Анан дагы биз Себепкер Кайрым фондунун волонтерлору, тагыраак ыктыярчылары азыркы учурда 40тын тегеретеси 50ге чейин. Эгерде ушу волонтерлор болом деген каалоочулар болсо, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Бизге азыркы учурда волонтерлор керек. Анан айта кетчү, баса белгилеп кетчү нерсе, биз буга чейин ушул иш кылган акыбызга эч кандай акы алган эмеспиз буга чейин. Дагы да алдыда иншаллах, Аллах кааласа албайбыз. Ассаламу алейкум.